Достор салам, кутман күн. Ааламга жол айылдан башталат деп улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, биз бүгүн Тамчы булак айылындабыз. Тамчы булак айылы Талас областындагы көп улуттуу айылдардын бири. Чыгыш тарабынан Бакыян айылы менен, батыш тарабынан Кара суу айылдары менен чектешет. Жогоруда айткандай, көп улуттуу айылдардын бири деп айтып кетпедим. Бул жерде биздин күрт туугандарыбыз дагы жашашат. Жалпы калктын саны 585 адам түзөт, ал эми түтүндөрдүн саны 78 түтүн экен. Эмне үчүн Тамчы булак болуп калган деп аксакалдарыбыздан суразам. Ушул Тамчы булактын үстү тарабы дөңсөө экен, анан ошол кырлардын баардыгында эле ошол тамчылап аккан булактар бар экен да, ошол булактардан улам Тамчы булак болуп аталып калган экен. Негизи бул Тамчы булак айылы ушул биздин аксакалдарыбыз айтты, мурда Киров суу сактагычынын ордунда жайгашкан экен. Жерге Киров суу сактагычы пайда болот дегенден кийин ошол көчүрүү боюнча иштер жүргүзгөндө булар ушул азыркы Тамчы булак айылы жайгашкан жерге жайгашкан экен. Булак айылы кандай, кайсы жерде жайгашкан, эмне өзгөчөлүктөрү бар, ошолор боюнча айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар, достор. Кол көтөр кой. Бас бараз азырша. Оолу койлор бери айдап койду, сонмолукту. Достор, могу булак. Азыр башын аратабыз мусайко. Тамчылап аккан булактардын айынан Тамчы булак айылы аталып калыптыр да. Тоо таштарды аралап, дөңдөрдү аралап, видео туруп түшүк. Достор, мына биз айтып аткан жер. Караш. Булак. Жамарала. Булак айылынын тетигинде жер бар экен, шаркыратма. Мен айтып атам да, өнүккөн өлкөлөрдөчү ушундай эле жерлердичи туристтерге көрсөтүш үчүн акча алып гидтер. Мындай жерлерин оңдоп койгон. Жолдорун ушундай. Келе турган жолун оңдоп, ушундай жерлерди көрсөтүп эле акча алышып жатат да. Кыргызстанда негизи азыр бара-бара туризм өнүгүп атат го, иншалла. Келечекте бул жерде дагы өнүгүп кетсе, ушундай жерлер баалуу болот да. Ассаламу алейкум. Кармаган орозорун кабыл болсун. Ошо Тамчы булак айыл, күрт айыл, ушул айылдан төрөлгөнбүз. Ошо айылдан балалык өттү. Бүгүн сырга келип, кичине интервью берип, Тамчы булак айыл. Ошо Тамчы булак эмне дейм, күрт айыл. Эмне мамилебиз бардыгы элдер менен жакшы, соседтер менен кирип, чыгышып, сонун ошо Тамчы булак айыл бир 150-200 киши бар, саныч. Биз точно аны биле албайм, бирок болгон ошода 150-200 киши. Жакшы ошо айылда. Тынч, сонун, булак десем булак. Ошо анан айылда мал чарбак менен, кышына үйдө мал менен, анан жайында Россияга барып иштеп келебиз. Ошо. Башка дагы эмне? Айыл сонун айыл, бирок Тамчы булак айыл. Достор, мынакей жогоруда айткандай, биз азыр Тамчы булак айылын сиздерге көрсөтүп атабыз. Тамчы булак айылынан кийин дөңдүн үстүндө турам азыр. Бул жактан бийиктен баары сонун көрүнөт демекчи. Айыл ичи полный сонун болуп көрүнөт экен. Жалпы 7 көчө бар экен бул айылда. Анан азыр мен Муса менен чогуу эмнеге Тамчы булак болуп калганы боюнча ошол бүт видеолорду даярдап жүрүп, анан айылдын сулуулугуна суктанып атам да. Мындай эл дагы ынтымактуу, бул жерде ошо көп улуттуу айыл болсо дагы ошо бири-бири менен ынтымакта алыш бериш кылышып, соседтер бир ынтымактуу жашап атканын көрүп атам да. Айыл эли тынч, мынакей жайында жаз кубак бул жактардын баары көктөгөн учурда койлорду ушул жака айдап жиберебиз дейт, мал багабыз дейт.
Анан жаштар миграцияга кеткендер бар экен. Кышында болсо мал багабыз дейт, үйдө ар бир үйдө букалар дейт. Кыскасы ушундай тирлик дейт. Анан бул жакта кыргыздар да бар. Бурда негизи могу айыл полный күрт улутундагылар болчу. Азыр бара кыргыздар отурукташып, ошо бири бири менен ынтымактан жашап, айтор бир ушу айылдын сиздер менен тааныштырганга аракет кылдык, достор. Баарыбызга ийгилик болсун. Айыл өнүксө өлкө өнүгөт дейт. Ушул айылдагы кандайдыр бир көйгөйлөр болсо чечилип, мисалы таза суу көйгөйү бар экен. Буюрубузда таза суу кирип, жолдордун баары асфальт болуп, бара ушул айыл көбөйүп, бул жака мектеп салынып, себеп дегенде бул жерде мынакей ФАП, андан кийин бала бакча бар экен. Негизи бала бакчанын орду илгери ошо 1-класстан ушу 4-класска чейин неме болгон экен да. Ушул жерге окушчу экен. Анан азыр бала бакча болуп, Бакыянга эле барып окушат экен. Мечит бар экен бул жакта, мынакей мечит. Тетиги жерде Заманбап деген жаңы торговый центр ачылды. Бул айылдагылар сүйүнүп атабыз дейт. Ушул жерге барып эле жеринен сода сатык кылып, айтор ушундай, достор. Содалар ушул жерден кылып атабыз дейт. Анан да айта кетчү дерсем, бул жерде мына могул көрүп атканыңыздар теректер. Ушул теректерди Абылгази Шашыналы деген атабыз тиккен экен убагында. Бул дагы бир айылга өзгөчө бир көрк берет да, себеп дегенде мындай 4 бурчтук болуп, аябай бир сонун тигилген да. Шуулдаба терегим, теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин деген ырсаптар бар, ошолорду эске келип атат. Ошол, достор. Тамчы булак айылын көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Тетиги Тамчы Кара суу айылынан кийин, заправкадан кийин эле башталат Кара суу неме Тамчы булак айылы. Бул жактан ошо Бакыян айылынын Шорбулак конушуна чейинки территориянын баардыгы ушу Тамчы булак айылына кирет. Аябай эли, эмгекчил деп айтсак болот, себеп дегенде бул жерде ошо апам врач болгондуктан ушул жактан келип неме алып кетчү да. Салаттарды, андай мындайлардычы, бул сонун даамдуу кылып бышырат да. Аябай эмгекчил. Бул жерлердин баардыгына ошол немелерди тигип, жер жемиштерди тигип, айтор ушундай бир айыл. Буюрса биз дагы ошо жергиликтүү кеңештин депутаты катары ушу Тамчы булак айылынан баштап Бакыянга чейинки бир жол асфальт болуп калса деген маселени көтөрүп атабыз. Буюрса ушул маселе чечилип калса, бул айылдаштарга сонун болот. Себеп дегенде жазда могул жерде ылай болуп, мектепке барганга чейин балдардын буттары суу болуп, айтор бир кыйынчылык да бул дагычы. Ошон үчүн ушул 1 километр 700 метр асфальт болуп калса дагы сонун иш болмок. Ошол, достор, ийгилик болсун. Аламга жол айылдан башталат дейт. Биз бүгүн Тамчы булак айылын силерге тааныштырганга аракет кылдык. Биз менен бирге болуңуздар. Ийгилик болсун. Биргеликте бүт сыноону жеңебиз дейт. Билим, намыс, ынтымакка бай элбиз. Ачык болуп асманыбыз ар дайым гүлдөй берсин, тамчы булактай жергебиз деп ушул ырсаптар менен мен видеомду бүтүрөйүн, достор. Видеом жакса сөзсүз комментарий калтырып, лайк басып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Ийгилик болсун, достор.